Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда НТС каналынын түз эфиринде ар тарап көрсөтүүсү, студияда мен Эрнест Байсалбеков. Мына өткөн жумада 8 март аялдардын эл аралык майрамын отурлай Борбор калаада бир нече бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жүздөн ашуун улан кыздардын коштоосунда аялдардын укугун корголушу боюнча жүрүшкө чыгышты. Мына ошол иш-чарада айрым чакырыктар, айрым айтылган сөздөр коомчулук арасында ар кандай ой пикирлерге жем таштап, бул боюнча талкуу бүгүнкү күнгө чейин уланып жаткан чагы. Мына ушул окуяны эске алып, бүгүн биз ар тарапта аялдардын укугун корголушу боюнча талкуу уюштурууну туура чечтик. Албетте, бул үчүн биз тийиштүү адамдарды студиябызга чакырганбыз. Анда эмесе бүгүнкү келген конокторду оң жагынан баштап тааныштырып өтсөм. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисария Рыскулова, жарандык активист, журналист Шайырбек Маматукторов, Санжара радиосунун редактору Канике Бозгунова, ошондой эле укук коргоочу жарандык активист Рита Карасартова. Адаттагыдай талкуубуздун башында баарыңыздарга суроо салып өтөлү. Албетте, бүгүнкү талкуубуздун негизинде сиздер кандай ойлойсуздар? Кыргызстанда айымдардын укугу тийиштүү корголуп жатабы? Мына ушул суроого сиздер жооп бериш үчүн экранда көрүнүп жаткан 0554 20 50 60 WhatsApp номери аркылуу ооба же жок деп добуш берсеңиздер болот. Ошондой эле биздин шаардык номерибиз 57 77 98 номери аркылуу сиздер биздин талкууга түз катыша аласыздар. Аны эмесе талкууну Бибисария сизден баштайын. Мына аталган иш-чарада сиздер дагы, сиздердин уюмуңуздар да катышты. Негизи эле аталган иш-чаранын негизги максаты эмне болчу? Негизги максаты эми 1,5 кылымдан бери, бул 1975 жылы ООНдун конвенциянын аткарылышы эме боюнча ушул 8 март эл аралык аялдардын укугун коргоо күнү деген да. 1857 жылы 8 мартта биринчи жолу ушу Нью-Йоркто аялдар 16 сааттан иштечкен да. Ошолор биринчи жүрүш жасап туруп 10 саатка жеткирип, анан мына Россияда деле, бизде деле ушул аялдардын укугун коргогон күн да, эл аралык күн дейт да. Анан жылына эле ар кандай бир принципте, ар кандай эме жол менен ушул 8 мартты өткөрөбүз. Ар кандай ураандар менен, Ар кандай ураандар менен. Жок, урааныбыз биздики бирөө эле. Биздики эле аялдардын укугу тепселбесин деген да. Биздин өзүбүздүн алып бараткан ошол жерде палаточный лагерь болду. Өзүбүздүн телефонубузду бердик, жасаган иштерибизди эл менен жолугуп консультация берип аттык. Мен ошол жерде болдум да. Анан эң негизгиси ушу 8 март аялдардын укугун коргоо күнүнө карата жүрүштеди. Биз ошону колдоп, эң негизи максат ошо болчу да. Анан кийин эле гей-парад тигиндей деп жиберишти. Бул биздин максат ошол аялдардын укугу. Акыркы жылдары кээ бирде айтат, мына 3-4 күндөн бери бирөөлөр бывший депутат айтыптыр дейт, аялдардын укугу эч качан, мына жакында эле айтты да, бир тепселге эме корголуп атат. Кордолбойт. Кордолбойт деп айтыптыр да. Эми мен 25 жылдан бери иштеп атам. Мына азыр эле бизде мына 6-7 ошондой кейс бар да. Эми убактын албайын, ар кандай жагдайда укуктары корголбой атат, сот аркылуу да балдарын тартып алып атат. Бүгүн эми аялдар дедик, бирок ошончо дагы биз үй бүлө дейли. Кээ бирде эркектер деле жабыркашат да, бул экономикалык басмырлоо болот да. Анан эмне ызычуу болуп кетти. Анан эми ошол тиги келгенде көрдүк, кичине бир неосторожный ушундай бир сөздөр жазылып кеткен да. Мен ага деле каршымын, келинизация, анан кийин тиги эми жаштар экен да. Ушу туура эмес сөздөрдү жазып алган да. Анан ошолор мындай бир аябай мындай реакция кылып атат да. Демек, муну баягы уюштуруучулардын катачылыгы деп билсек болобу? Билсек болот. Бирок көбүнчө андай лозунгтар бир 5-6 болду. Анан азыр көбүртүп башка лозунгтарды, транспаранттарды көрсөтпөй эле, ошол эле жанагындай эле мен чай кайнатпайм, мен келин болбойм, эметпейм деген. Эми бул деле биздин бүгүнкү менталитетке келинизация деген, мен өзүмдүн уюмумда айтып атат, алар туура эмес түшүндүңөр деп атат. Жалпы эл ошондой, мен келин болбойм, менде келиним бар да. Анан кийин келин болбойбуз, чай кайнатпайбыз, укпайбыз деп туруп бир чакырык таштаганы кичине бир одоно болуп калды. Бирок мунун максаты жалпы
дүйнө жүзүндө болуп аткан аялдардын укугун коргогон күнгө биз катышып ошого бардык да. Рахмат. Анан Рита айым, сиз дагы аталган иштерге катыштыңыз. Анан кийин баягы коомчулукта негизи эле интернет колдонгон адамдарга баарыбызга эле мындай көрүнүш болуп калды. Сиздин дарегиңизге ар кандай сын пикирлер айтылып атты. Ушул иш чара боюнча оюңуз кандай? Сиз кантип катышып калдыңыз? Негизи бул иш чараны мен расмий түрдө айтып коеюн, кайсы жериңерде камера иштеп атат. Бул расмий түрдө бери айта турган нерсем, бул атайлап улуттук коопсуздук кызматы тарабынан уюштурулган провокация болду деп. Эмне үчүн мен ал провокация болгонун өзүм 2-3 күндөн кийин түшүндүм. Анткени себеби эмне себептен ушундай болуп кетти деген нерсени мен дагы ушунча жыл ошо укук коргоо тармакта жүрүп, көрсө мындай кээ бир нерселерди мындай салыштырбай эле баягы укук коргоо десе эле кете берип, баягы провокациясын биз деле билбей калат экенбиз. Эмнеге провокацияны мен бүгүн тастыктап бере алам? Мындай жүрүштөр былтыр, мурдагы жылы деле болгон. Ал кичинекей эле болчу. 10-15, 20-25 кыздар чогулуп алып эле Эркиндик паркынан басып эле. Быйыл эмнегедир центральный көчөгө өттү. Анан эртең болот дегенде жалпы коомчулукка жайылтты мындай маалыматты. 40 чоро коому булардын шыйрагын талкалайт, эмне кылса дагы жөө жүрүштү кылдыртпайт дегенди таратты. Анан бир жагынан баягы биздин чогуу иштешкен уюм жанагы аялдарды коргойбуз деген эртең ушундай иш чара өткөзөбүз деп. Бир жагынан тиги 40 чоролор чыгып өтатса деп, анан келип бергиле бизди ушундай болуп калса деп, анан эртең мен туруп алып кыргызча көйнөгүмдү кийип алып, анткени баягы өзүмдүн чачымды эле баягы феминистический окшош, анан кой деп кыргызча жакшынакай көйнөктү кийип алып туруп, өзүм да даярданып алып, 40 чоролорго эмне деп айтсам, кандай сөзүм жакшыраак жетет деп туруп, анан мындай жакшынакай эле майрамдык маанай менен баргам. Бир топ активисттер ушинтип келиптир да, бир бала айтты, мен таласта жүргөм, анан ушинтип эртең 40 чоролор бизди ушинтип сабаган атат дегенден, кой мен да барып жардам берейин деп көбү келип калды депчи. Анан мына чоң маршты өзүлөрү провокация кылып, кишинин баарын көп чогулту, мурун 50-100 максимум чогулган кичинекей парадтары мында где-то 300-400гө чейин балдары менен, аялдары менен келип колдоп кеткендер аябай көп болду да. Анан милициянын баарын тизип алып, мен өзүм ушундай митингдерди уюштурганда 10-чу отдел, ГКНБ келип алып, эмне лозунг болот, ким келет, канча мүнөт сүйлөйсүңөр, кайсы маршрут менен басасыңар дегендин бүт баарын алчу да. А бул жерде мындай эле билгениңерди кылып алла деп койду да. Ал жерде эң башында биз баарыбыз чогулуп аткандай Эмне жазсаңар ошону жаза берген деп өзүңдү да көргөн эмеспиз да. Сөзүңүздөр түшүнүктүү. Баягы уюштуруучулар жактан кичине баягы көзөмөлгө алынбай калыптыр. Жок, көзөмөлгө алынбады эмес. Сиз менин сөзүмдү перебивать этпеңиз. Вы не надо. Бул атайын уюштурулган акция. Ал жерге ушинтип 40 чорону айтып коюп, элдин баарын чогултат. Жолдон 40 чоро качан келет экен деп биз дагы мындай сестенип, баягы күлүп, майрам болуп атканы менен кагылышы болбосо экен, ушул кичинекей алакандай кыргыз болсо качан ушинтип кагылышып жүрмөк элек. Тейлер туура эмес түшүнүп атат. Булар эме болуп атат деп кетип баратып, 40 чоролор жок. Кийин алар гүл менен чыгып калышты. А мунун баары кантип эметпейсиз? Анан акция бүтөрү менен эле сразу биздин сүрөттөрүбүз коллаждар менен жалаң, например, эженин лозунгтары, эженин жумушчулары бүт бара сонун лозунгтар болчу. Анын бирөөсүн көрсөтпөйт да, жалаң жанагы болбогон лозунгтар, жанагы 1-2 флагты көтөрүп койгон ошолорду алып туруп, биздин сүрөттү ортого коюп, мен гүл түшүрү жакшынакай түшкөн сүрөтүмдү. Анан мынасага башталды да, эми айтып берейин, себеби эмнеде болчу эле? Себеби кыска, Ритажа, кыска айтып берем. Мына жакынкы арада Кыргызстандын Бакиевдин акчасын кайрып беребиз деп Америка айтты. Анан дагы бюджетти колдойбуз деп айтты. А биздин улуттук коопсуздук кызматтын ар бир отделинде ФСБнин куратору болуп турат дегенди өзлөрүнүн эле жетекчилери айтып чыккан. Ошондо мынакей 20-ларында Путин келет. А Путиндин баягы стратегиясы кандай? Батыш жакты карасаңар эле эркекти эркек үйлөнүп калат деген. Ошон үчүн бул даярдык. Биз темадан кичине алыстап атабыз. Биз ошо окуя боюнча азыр буну деген эл билиш керек. Кыскача эле ошонун жагдайын билейин дегенбиз. Кыскача эмес, азыр эми калганын ошо жалпысынан аялдардын укугун коргоо боюнча сөз кылсак да, биздин негизги темабыз ошол болчу. Негизги тема ушул азыр. Шайырбек мырза, сиз айтсаңыз, жыл сайын ушундай баягы аялдардын укугун коргоо боюнча чакырыктар, жүрүштөр болуп келет. Негизинде эле Кыргызстанда аялдардын абалы ушунчалык эле начарбы? Корголбой калдыбы? Биздин өлкөдө баш мыйзам иштейт. 2010 жылы референдум аркылуу кабыл алынган Конституциянын 8-редакциясындачы аялдар,
адамдын, жарандын укуктары эң биргенен берилген. Эң чоң бөлүгү 46 берене. Рита жакшы билет, 3-чү бөлүк Конституциянын 114 берененин ичинен 46 адам жарандын, аялдын, баланын укуктарына арналган да. Бүгүн кенен чонон сүйлөп турган бул 3 айым да аял. Тегеректеги өлкөлөрдүн эч бирөөндө эч качан өлкө башы болуп аял шайлангандай эмес. Эч качан өкмөт курамында бизчелик аялдар өкмөттө иштеген эмес. Эч качан анчалык министрлер, анчалык депутаттар башка эч кур дегенде жакын өлкөлөрдө болгон эмес. Эженин айтканы туура. Эже бир ракурста көрө жалаң запкы тарткан, кыйналган аялдар чындыгында ушул көп жылдан бери ушул жакшы кризистик борбор бар экен, ошол жерге кайрылышат жана тийиштүү жардамды алат. Андай окуя бардык эле жерде бар. Эми бардык эле жерде бар, бизде да болсун деген жокпуз. Эже уруксат берсеңиз, сизди бөлгөн жок элем. Ошондуктан сиз айткан конвенцияда аялдардын укугу, аялдардын майрамы деп жазылып турат, Гейлердин, ЛГБТлардын, башкалардын майрамы деген жери жок да. Сексуалдык азчылыктардын, баягы мен өзүмдү кескилеп башкача жыныска өтүп алам дегендердин майрамы деп жазылып турган жок да ал жерде. 150 жыл мурда. Аялдардын майрамы. Аялдардын натуралдуу, мына сиздин аялдардын да, анын ар түрдүү аралаш жыныстагы түшүнүксүз ориентациядагы адамдардын барысы чогулуп алып, аялдардын укуктарына жамынып алган, ал алдамчылык. Уведомление да ошо гей парад деп берилсе, алар башкача реакция кылмак. Аялдардын укугу дегенде болду. Кечиресиз, Шайырбек мырза. Бизде иш-чаранын өзүндө аялдардын укугу боюнча. Эң алдыңкы аялдар биздин өлкөдө. Бардыңыздардын ушинтип укук талаш басып жүргөнүңөр, аман эсен жүрүп, трибунага чыгып аткандардын өзү аялдын укугу жакталып, тең укуктуу болуп аткандыгыбыздын белгиси да. Силер турбайсыңар алдыбызда жарыктар. Ким силерге бүгүн Рита айымдын дарегине канча жаман сөз айтканмен бирөөсү келип, бирөөсү тийишпейт. Эч кандай зордук зомбулук көрсөтпөйт Рита. Анткени мен көрсөткөнгө укук эме бербейм. Көрсөтө эле көрсүнчү. Мен өзүм зордук зомбулук көрсөтүп коем. Көрдүңөрбү? Мага тийише турган болсо. Кыргыздардын аялдарынча. Аялдардын баары бирдей эмес да. Анча-мынча аялдар өзүн өзү эле коргойт. Кабатыр болбой эле койгула. Рита, можно будет, да? Шайырбек, кечиресиз. Эми бардык эле аялдар Ритада эмес, баары эле Роза Исаковнада эмес, баары эле менде эмес. Укугу корголбой калган толтура аялдар бар, жерлерде. Анын себептерине эркектер күнөөлүү эмес. Ал биздин социалдык жашоонун деңгээлинин төмөндүгү. Жалпы эле жашоон, ошол жаман жашоодо эркектер аялдарга кошулуп эле жашап жатабыз. Жаманда жолдошумда бар, балдарымда бар. Макул. Бирок ошо эркектер тарабынан кордолгон аялдар көп. Аны үй бүлөлүк зордук зомбулук деп айткыла. Ал жерде эки тарап катышат. Үй бүлөлүк зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан кайра алып келип эркектерге. Анан эркектер, аялдар көп жабыркайт. Эми сиз Эми ал табигый, албетте табигый. Эмне үчүн табигый? Жаратылыштан эркек алдыраак болуп калып, аялдарды сабасын чыр болгон кезде, жок, чыр болгон кезде чындап запкы тартып калган. Эже, кичинекей статистика, Рита. Аялдардын баякы зонасында, колониясында 370 бирдеме аял, 378 аял азыр жаза боюнча мөөнөтүн өтөп жатат. İçinden 176'sı özünün güyösün sajetiyle oynaşın uşundaylarını öldürgöndür. 16 bin adam, erkek adam, oşondoy penitensiardык учреждениелерде bugün cazasını ötöp жатат. Aların içinden 170'i gana, 128'i gana özünün gelinçegin ayağın öldürgöndür. Şayırbek, men жооп берейинчи. Ejike, statistika dele kalp aytpayt. Anda erkekler ayalарды kırıp koyboyt bile. Uyalbayсыңар biraz. Жок. Мен ушу сизге жооп берейин. Мен мындан 7 жыл мурун как психолог катары мен ушу мына аялдар колониясына 1,5 жыл барып туруп ошо психотерапиянан кийин группа менен иштедик да. Бизге дагы кээ бирде айтат да. Телефонга келет, же мен өлтүрөт, же мен өлтүрөм дейт да. Ошонун 80% бирге аял айтканда күйөөсүн өлтүрүп эки баласы менен угуп турсаңар, айласыздан аффектный состояние дейт. 80% мына угуп турсаңар да айласыздан болгон бар. Бирок мен бүт эле аялдарды жактабайм. Толук ишенем эже. Ал болгон окуя жана фактылар. Анан кийин эже дагы бир ирет айтып өтөйүн. Ал
үй бүлөлүк зордук зомбулук социалдык биздин начар жашы жалпы эле жашоосуна байланыштуу. начар эмени Жумушу сабаш бар керек эркек бекен. болсо үйдө отурбай ал менен кырылышпайт эле. Түзүгүрөөк нерсе. Анын себептери башка, биз азыр темадан Жок, качпай. жок, Эмнеге арызданып атасыздар азыр? Эми арызданган Анан жокмун сиз сизге. анын үстүнө билбей калдым деп атат. Сиз жакшы лозунгтар менен чыккансыз. Рита айым, мен билгемин деп атат. Анда силер уведомлениени берип жатканда ушундай Биз берген мүнөздө жокпуз уведомление. макул. Жок, азыр Ким эми берген дедилер? кечиресиздер, ошол иш-чаранын жүрүшүн баягы башында кичине коомчулукка маалымат иретинде айтып койдук да. Эми темадан алыстабай эле негизинен ушу аялдардын укугун коргоо. Кыргызстандагы аялдар Шайрек мырза кечиресиз. Албай Мына эле азыр Шайрек мырза кичине эркектердин намысын коргоп кетти көрүнөт. Жок, эми Анан кийин эркектердики- Бүйүс эреже мындай да. мен айтайын Мына сиз азыр. көп жылдан бери ушу аялдардын укугун коргоо боюнча эмгектенип келесиздер. Жабырлануучулардын баардыгы сиздерге келет дегенде негизинен эле ушу Кыргызстанда аялдардын укугун корголушу боюнча көңүл бура турган мезгилге келип жеттикпи? Ушул абал кандай? Мына азыр айттык, конституцияда да, законда бар, үй бүлөлүк зордук, гендердик теңсиздик деген закондордун баары бар. Тилекке каршы жакшы закондор бар, бирок алар иштебейт. Мына булардын себеби деп мен сизге кошулам. Себеби жана жумуссуздук. Мына азыр эгерде мына бир 50 жанагындай аялдарды бүт Кыргызстан ызы чуу болуп эле жатып калды. Мына 10 жылдан бери закон кабыл алган. Ушул зордук, зомбулуктун бир себеби болуп атат. Кумарпоздук, аракештик, баңгилик, үй бүлөдөгү жана жетишпеген оокаттан болуп атат да. ошол нерселер азыр азайды. 5-10 жылдан көрө Азайган жок. ичкендер аз азыр. Азыр спортко машыккандар. Эркек аялга карабастан. Спортко келип аткандыр да, жакшы болду да. Бирок кумарпоздор да. Кумарпоздук боюнча мыйзам тыюу салган, казинолор жоюлган. Анча-мунча майдан нерселер калып атат, Мына компьютерге азыр биз чуркалып. ошол жагдайга алып барган Бүйүс эреже кечиресиз. Анан кийин сүйлөшөлү. Жардам бергиле, эгерде көрбөсөңөр мен сизге көрсөтүп Колдон келген коеюн. жардам бер. Ошол баягы кээ бир жагдайларын мисал кылып айтып атасыздар. Анан кийин Канеке айым сиз айтсаңыз, мына көп жылдардан бери мына Бүйүс эреже башында айтпадыбы, жыл сайын ушундай иш-чаралар уюштурулуп келет депчи. Маалыматтык негизде ушул коомчулукка кандай жардам берет? Ушул аялдардын корголушу боюнча чакырыктарбы, жөө жүрүштөр ушул жагы кандай? Сиздин баамыңызда? Биз дагы өзүбүздүн кесибибизге байланыштуу мына ушул нерселерди коомчулукка бир туура жеткирүү багытында өзүбүздүн милдетибизди аткарып келатабыз да. Эми биз дайыма мындай балансты сактап, эки тараптуу, үч тараптуу кылып бергенге көнүп калганбыз. Биз ошондой негизде иштеп келебиз. Массалык маалымат каражаттарынын дагы негизги милдети ошондой болуш керек. Анан бул жерде эми мына Ритайым дагы ошол жерге баргандыгынын өзүнүн себептерин, анан ал жердеги чакырыктар жөнүндө айтып атпайбы? Биз балким кимдир бирөөлөр эми көпчүлүгү баягы билбей барганбыз деген пикирлерин айтышты. Эми ал жердеги чакырыктар канчалык деңгээлде коомго жайылтылып кетти? Ритайым айткандай чындыгында мүмкүн атайын жасалган бир нерселер болушу мүмкүн. Эми буга тиешелүү органдар балким Жок, бул жерде кечиресиз, эми иш-чаранын жүрүшүндө эмес. Негизде эле аялдардын укугун корголушу боюнча ушундай иш-чаралар кандай натыйжа берет? Жардам бере алабы? Албетте эми мындай баягы эркин мамлекет болгондон кийин биз мындай иш-чаралар өтүп туруш керек сөзсүз түрдө. Бирок жанагындай терс жактарын эми көрбөй калдык, билбей калдык дегенде туура эмес го дейм. Албетте туура багытта болсо, мына Бүйүс эреже айтып атпайбы? Туура лозунгтар болгон ал жерде депчи, аялдардын укугун коргоо боюнча. Эгерде ошол нерселерди Максат туура болгондо. максаттуу мындай жакшы уюшкандыкта мындай бир максаттын негизинде коомчулукка жеткирилген болсо, албетте андай иш-чаралардын албетте коомчулук үчүн жакшы эле пайдасы бар. Мына аялдардын укугун коргообуз деп чыгып атканы, биз ошол нерсеге жетишип атканыбыз да бул биз үчүн жакшы нерсе деп ойлойм да. Албетте жакшы жагынан. Анан кийин Рита айымна сиз көп жылдан бери укук коргоо тармагында кээ бир саясий маселелер боюнча активдүү катышып келесиз да. Анан бул жерде бир гана бейөкмөт уюмдары же карапайым калк эле аялдардын укугу эмес, мамлекет да кам көрүш керек да. Анан мамлекеттин ушул жааттан саясатына кандай баа берет элеңиз? Негизи ошол Уркуя Салиеванын памяттигинин алдына барганда мен уюштуруучулардан микрофон алып сүйлөгөн сөзүм
кудумушуга кайрылган болчу да. Анткени себеби азыр телевизордон эле көрүнүп атат, там гей-парад деп. Бул пропаганда, российский пропаганда. А ошол жерде кадимкидей эле майрамдай болуп эле микрофонду алып алып, бир кыз чыгып алып туруп, мен ушинтип зордукталгам деп сүйлөп, өзүн айтып берди. Анткени Көчө Жылдызхан Жолдошова телевиденияга чыгып алып туруп, биздин бир да кыргыздын аялы кордолбойт деп, ал мындай башка мамлекетте жашайт окшойт да, а биз башка мамлекетте жашайбыз. Анан ошол жакта мен ушинтип зордукталып келгем. Азыр деле мен инвалид болгонума байланыштуу эркектер мага мындай кылса, алар мага одолжение жасагансып зордуктап да кетет. А мен инвалидмин деп ушинтип ар түрдүү немелерди айтты. Мен микрофондун алдында айттым. Бүгүнкү күндө тең салмактуулук, гендерный тең салмактуулук деген нерсе бар. Ал эмнеси менен жакшы? Бул тең салмактуулук деген эми бул жалаң эле аял эмес. Мына милицияда жок дегенде 30% аялдар болсо, уруу тепки азаймак. Барлар эле эртең кармап туруп уруу тепкилеп, мына жакында эле позвоночнигин сындырган случайларды көрүп атасыңар, Ал азаймак. Бирок Ал азаймак. А мисалы мектепте ала турган болсок, 100% аялдар окутуп аткан мектепте бала деген кичине мындай эмеси. Аякта 30% эркектер болсо, биздин учурда биз агайлардан аябай коркчук, алар кулагыбыздан мынтип алып сүйлөп бизди тизчү да, а эжей мугалимдерден анча коркчу эмеспиз. Ошон үчүн эмне үчүн бүгүнкү күндө эркек мугалимдер ошол жерге шарт түзүп туруп, ошол жака иштегендей кылган саясат деп. Ошон үчүн тең укуктуулук маселесин айтып, жакшынакай эле кетип калганбыз. Но бирок провокация болгонун бул деген бүгүнкү күндө сүрөттөр, жазылган нерсе, коллаждарды грамотно жасап, бүт Фейсбукка таркатып, элдин алдында жаман көрсөткөндө бул биринчиден НКОну жаман көрсөттүрдү, экинчиден личносттарды жаман көрсөттүрдү. А эмне үчүн биз анда ал жөнүндө сүйлөбөшүбүз керек? Бул жакта аялдардын укугун корголушу боюнча сиздердин суранышта бул жана берүүбүздүн башында айттык, биз аялдардын корголушу боюнча маселе козгойлу депчи. Анан бул жаатындагы маселелер эми кайталанып кетти. Жок, аркасында турган маселени эмне үчүн уккуңуз келбейт? Жок, биздин негизги бүгүнкү максатыбыз ушу аялдардын корголушу боюнча маселе козгойн дегенбиз. Корголуп атат бир деңгээлде. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Кайсыл элден жүдөө көрсөңүз айыпты, ошол элдин эркегин кою айыпты дейт. Анан бул жакта айылдардын ушундай бир үн катып жатканы чынында эле эркектер жактан кичине мындай Аялдар чындап эркектер тараптан табият жаратылыштан эле ушулар жөнүндө кам көр деп буларды алсызыраак жараткан. Аны биз моюнга алабыз жана бардык эле эркектер ошондой милдетин аткарабай атса, эми бардык үчүн жооп бериш деле кыйын. Бирок дүйнө салыштырмалуу түрдө башкалардан көрө бизде чындап бир топ жакшы экенин айткылачы. Башка кошуналардан көрө. Рита. Эмне үчүн дайым биз деген Өзбекстанга караганда жакшы деп айтып келебиз. А эмне үчүн? Эми бирдемеден отталкиваться этиш үчүн бир чекиттен баштасак, салыштырсак, бир нерсе салыштырмоо үчүн керек да. Жалгыз эле биз жапайы болуп, Африка өлкөсүнө айланып, аялдарды зордуктап, аларды сатып аткан жокпуз. Кылмыш жасабаш керек да, окуй. Жок, анан жасабаш керек. 2 жыл мурун атасы өз кызын зордуктап. Жок, 2 жыл эмес да, көчө эле жазды, жумгалды. Ал өтө айбандык. Аны эркек деп атабайт да, ал адам эмес. Анда эркектер көбөйүп баратпайбы? Кичинекей балдарды чабып өлтүрүп салгандар дергөйт атат. Биздин кошуналарыбыз эле болот да. Аябай туура маселе. Ошону чагылдыра турган жүрүш уюштурсаңар болбойт беле. Жаныңарда. А биз ошону уюштурдук. Анда причем тиги мен транс болсом сыйлыктанам дегенде. Аны деген сүрөткө тартып алгандар гана жок коюшту. Эми барган билбеген, карасаң канчалык маанилүү, кандай подача, кантип ошол маалыматты берди. Карап көрсөң, силердин тарабыңда бардык ошондойлор жүрөт. Аң сезимде адамдарсыңар. Сен эмне кылып жүрөсүң? Бу жерде аялдардын укугу, сен өзүңдүн трансгендердик, башка жыныстык, баягы гейдик, лесбиялык укуктарыңды башка жерге барып жакта биздин жалпы мындай глобалдуу маселени жана майрамды бузба деп айтсаңар болбойт беле? Негизи жүрүш барып ошо Уркуя Салиевага чейин барганча, сопсон эле келип, элдер жалаң аял жөнүндө сүйлөп, анан биз кетип калгандан кийин алар да калышып, жанага желектери менен жыргашып майрам кылып коюшту. Кечиресиздер азыр биз аларды сөзүңүзгө аралжы махатандык жарнамалык тыйныг бар экен, сураныч. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биз ар тарапта аялдардын укугун корголушу боюнча маселе козгоп жатабыз. Сиздер кандай ойлойсуздар? Кыргызстанда аялдардын укугу корголуп жатабы? Мына ушул суроого сиздер экранда көрүп жаткан 0554 20 60 50 WhatsApp номери аркылуу ооба жок деп добуш берсеңиздер болот. Анда эмесе жарнамалык тыныгуудан кийин кеп кезегин улантабыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде ар тарап көрсөтүүсүн көрүүдөсүздөр. Бүгүн биз аялдардын укугун корголушу боюнча талкуу уюштуруп жатабыз. Мынакей жарнамалык тыныгууга чейин баягы иш-чаранын жүрүшү боюнча эле маселе козголуп кетти да. Сиздерден сураныч аялдардын укугу корголушу боюнча эле кеп кылалы. Анан кийин Каника айым, мына биз журналисттер жыл сайын эле ушул тармакта маалымат чыгарабыз, баягы көндүм адатка айланып калды да. Анан сиздин баамыңызда ушу аялдардын укугун корголушу боюнча кандай аракеттер жүрүп атат деп ойлойсуз? Сизде кандай ушул боюнча статистикалык маалыматтар барбы? Мен өзүмдүн кесибиме байланыштуу мына Рита эже сыяктуу, башка Бибисара эже сыяктуу укук коргоочулар ушул деги эле аялдардын эле эмес, жалпы адам укугун коргоп жүргөн адамдар менен көп эле кездешип, көп эле сүйлөшүп, мына ушундай баягы уктурууларда, берүүлөрдө маектешип келебиз. Анан кечээки эле мисалы 8 мартта болгон иш-чарадан кийин дагы биз ушул маселени көтөрдүк. Биз дагы анан ошондо сүйлөшүп атканда сиздердин эле кесиптештердин бири, укук коргоочулардын бири айтты ошол берүүдө. Кыргызстанда 1% гана эркектер өзүнүн аялдарга зордук зомбулук көрсөтүшөт депчи. Мен суроо берип атам, эгерде 1% эркектер ушундай өзүлөрүнүн аялдарына баягы зордук зомбулук көрсөткөн болсо, бул биз үчүн абдан коркунучтуу нерсеби депчи. Анда биз эмнеге аялдардын укугу тепселенип атат, аялдар кордолуп атат, аялдар зордук зомбулукка кабылып атат деп кыйкырып атабыз деген ой жаралбай койбойт да. Бул боюнча Рита эже дагы, Бибисара эже дагы өзүнүн оюн айта болуш керек. Бизде Кыргызстанда канча аял бар, анын канчасы бүгүнкү күндө ошондой зордук зомбулукка кабылган, өзүнүн укугу корголбогон аялдар. Бул биздин 6 миллион эли бар Кыргызстан үчүн канчалык коркунучтуу деген маселе турат да. Азыр ойлорун айтышат болуш керек. Анан кийин мына ал кайсы маалыматка негиздеп 1% деп айткан, бирок шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Анан кийин баягы 1% деп эле убакыт аз калды да. Ошо 1% деп эле унчукпай коюш туура эместир. Жок, туура эмес да. Каяктан ал 1% алганын билбейм. Мына 25 жылдан бери изилдөө жүрүп атат, сурамжылоо болуп атат, иштеп атабыз да. Ар бир 4-чү аял бизде зордук зомбулук десе эле мындай сабап, бутун сындырып, колун сындырып эметкендер. Бул экономикалык, сексуалдык, психологиялык жанагындай зордук зомбулук болот. Ошондо ар бир 4-чү аял. Бул эми үй бүлөдөгү зордук зомбулук Кыргызстанга эле тиеши эмес. Бүт дүйнө жүзүндө адамзат болгондон кийин бул ар кандай адамдардын жүрүш турушу болот экен да. Болот экен, Шайырбек, мен сизге кошулам. Бирок азыр талкуулап аткан эме боюнча анын укуктары кандай корголот? Дагы айтам, закон боюнча жакшынакай жазылган. Бирок укуктары жакшы корголбойт. Эми үчүн дегенде бизде 7000дей бейөкмөт уюм бар, мамлекет бар, каяка барарын билбей калышат да. Деги эле Кыргызстанда мындай адам укугу жакшы корголобу, аялдар албаганда деле? Адам укугу жалпы Кыргызстанда адам укугу жакшы корголобу бизде? Ошол эле абалда да. Ошол эле абалда. Бул жалпы абалдан көз комплекстүү нерсе. Бардык эле жакшы болуп атып, жалаң эле аялдар запты деп калып аткан жок да. Анан кийин мына тиги Шайырбек, мына бизге эркектер да кайрылат. Эркектер да жабыркашат үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан. Экономикалык жабыркоо дейт да. Эркектер өз жанын 3 эсе көп кыйышат да. Бул бөлөк да. Анан мына үй бүлөдөгү зордук зомбулук бөлөк, башка бөлөк деп айткандан, үй бүлө деген мамлекеттин башаты. Үй бүлөдө тынччылык болсо, мамлекетте да тынччылык болот. Бүт баары үй бүлөдөн келип туруп коомго байланышат да. Анан ошон үчүн жанагы жалпы эле укуктар жакшы корголбой атат да. Анан негизинен Рита айым, жана сиз башында сизге суроо бердим эле, жооп болгон жок да. Мамлекеттин ушул жааттын аракетин кандай баа берет элеңиз? Аялдардын укугун коргош боюнча. Негизи мамлекет жактан мындай деле мисалы кризисный центрлар, мамлекеттик центрлар бар экенин билбейм, ушу жок деле болсо керек. Бүт бар эле могу эжедей болгон альтруисттер жасаган нерсе. Мисалы күйөөсү 4 баласы менен сыртка чыгарып ийсе каяка барат? Мына алыска барбай эле коелук, мына Воронцовкадан аял 2 баласын жаткызып алып туруп, бензин чачылып өлүп алды. Анткени кайненеси времянкага чыгарып койгон экен, аяка меши да жок, условиясы да жок дейт да, ал өлүп алды деген маалымат чыкты. Ошто бир аял ымыркай баласы менен 4-этаждан секирип кетти.
эметип бурулай расмий мамлекеттик имараттын ичинде сайылып атып өлдү. Эми анын баарын силер нагнетать этип атасыңар, силер НПОшниктер атайын жасап атасыңар деп, могу акыркы күндөгү болуп аткан нерсе бул геосаясат да. Бул геосаясат. Анткени себеби бул атайын даярдалган окуп, бир жума мурун эле 8 мартка чейин ушу НПОлор Кыргызстандын мындай мамлекеттүүлүгүн талкалап атат деп дело номер жазып чыккан. Ошондой эле ойлоп койгом. Бул Российский Федерация жактан каржыланган газета жазып баштагандан кийин мунун аркасынан дагы бир нерсе болуп аткам. Бир жумага өтпөй эле мынакей азыркы провокация бул улуттук коопсуздук кызмат тарабынан провокациялар. Борборлор жок депчи, бирок бизде атайын мекемелер бар да, социалдык өнүктүрүү министрлиги, ошол эле акыйкатчы, ал жагынан Жок, акыйкатчы эмне кылат? Ал мына бүгүн баласы менен келди. Эмне кылат акыйкатчы? Үйүнө алып барып жашатабы? Социалдык деле барып эсептеп коет. Сага соцпособие керек экен 800 сом. Сага беребиз деп коет. Кайка барыш керек? Бизде мамлекеттик негизде кризистик акыбалга калган эркекпи, балабы ошолорго жардам болуш керек. Бизде болсо мына 173 балдар үйү жана бар да. Бир чиновник айтты, бизде 170 ушундай балдар. Ой, ыйлаш керек дедим. Жетим болуп калган, социалдык жетим болуп калган. Жанагындай кырдаалга туш келгенде каяка барыш керек вообще да? Балким бир 20 жылдан кийин баары жакшы болуп туруп, мындай кырдаал болбостур да. Мына эме 10-жылы эме түштүктө жанагындай аламат болду. Самолет кулады да. Ошондо дагы момундай мына Россияда өзүнчө бригада болот экен да, психологдор, социалдык кызматкерлер, юристтер. Бизде андай жок да. Жашаган жагындагы эметпешет. Министерство бар, МВД бар. Биз алар менен иштешебиз. Мен айтпайм, биз эле кыйратып атабыз деп. Аларга перенаправление жазайбыз, прокуратура менен иштейбиз. Кээ бирде бизге айткан, Акаевдин менен иштегенсиң, анан кийин Бакиевдин курултайына баргансың дейт. Эртең сен президент болсоң, биз сиз менен иштетебиз. Эми үчүн дегенде биздин бүт баары колубуздан келбейт да. Ошон үчүн ошол мындай айтканда кыргыздар бир жаман болуп баратканда Кудай дейбиз, кыйналып баратканда милицияга кайрылабыз. Баары бир барабыз жер, бирок ошону биз иштетебиз да. Мына бизге келет эме РОВД Первомайский району жазабыз да, копия бизге деп туруп, ошону көзөмөл кылабыз. Жардам бергиле дейбиз. Мына тиги мамлекеттен деле биз каржы алабыз. Мисалы, күйөөсү сабап аткан болсо, кээ бирде эркек милиция болсо эми үй бүлөдө боло берет да, идише кагышат да деп карабай коюшу мүмкүн. Атигил калчылдап алып келет, эми ал деле мындай бетинде деле көк аласы жок. Но ошо күйөөсүнүн атын айтканда жерге кирип кетчү деп психологический жактан жардам керек болот да. Милициядагы кишилер жаны түшүнбөйт дагы, эми барып жашай бербейсиңби, өзүң тандаган күйөөңдө дат корки деп коет. Бүгүн силерге бир иш ачып койсок, эртең бири-бириңерге тосмарыз жазып эле кайра биригип аласыңар, башыңызды уруткуңуз келбейт деп коет дагы. Аял киши же ал үйүнө бара албайт, баласын көтөрүп алган, биягына эрчитип алган, эмнени каалайсың деп биз медиация өткөзөбүз, эжелер медиация өткөзөт. Ошентсе үйдөгү кийимдеримди алып чыгып берсеңер эле мен акырын чыгып эле түркүнүмө кетет элем деп эле ушундайлар бар да. То есть 5 кол тең эмес. Мына мени, например, антип балким сабай алмаган. Жок, жакшынакай жашап аткан үй бүлө деле бар. Жакшынакай жашап аткан үй. Жок, эми бар эмес, но ошондойлор бар болгондо кайсы жерге барыш керек деген маселе да. Жашап бар эмес, алар көпчүлүк. Анча-мынча үй бүлөдө ушундай нерсе болуп атат. Эгерде сиздер азыр сүрөттөп жаткандай абал болсочу, анча-мынча жашап жаткандар запкы таткандай болуп аз. Ар бир 4-үчү үй бүлөдө зордук зомбулук бар. Зордук зомбулук бар. Зордук зомбулук бар деп атпайсызбы? Азыр бизде жана берүүбүздүн башында көрүүчүлөргө дагы суроо салып өткөнбүз, Кыргызстанда аялдардын укугу корголуп жатабы депчи. Мына азыр 53 адам ооба корголуп жатат деп добуш берип тур, 105и эч кандай корголуп жатат, алгылыктуу иштер жок. Бир маселени мен көрсөтүп койчу. Мисалы мына түштүк өрөндө, түндүктө деле ошондой көп болуп калды. Эмеге көп кетет? Миграцияга көп кетет. Келинди жок, бала мейли, келинди алат, үйлөнөт дагы, кайнене кайнатасына таштап коет да, өзү кетти. Ата-энеси билет, тиги Москвада дагы бир келинчеги бар, ал жүрөт. Акча жиберет атат деп. Атигил байкуш пахта чапмай кайын журттун үйүндө жанагы эле бир рабынядай болуп эле кала берет да. Анан жап-жаш келин күйөөсү менен чогуу жашап, миграцияга чогуу кетип, ушундай кылбай калтырып коет экен да, анан аркы-берки кылса, ата-энеси де кай, сен уже күйөөгө кеттиңби? Бүттү, кайра кайтып келбегин деп коет да. Ооба биздин барким үрп адаттарыбыз ошол туура келет деп. Ким күнөөлүү? Ошо эме билими жок кыз ата-эне күнөөлүү. Негизи бүгүнкү күндө кызды кантип тарбиялаш керек? Билимин бериш керек.
жакшынакай ачык болуш керек мондайгы бизнестерге. Акча тапса, билими бар болсо, бир дагы аял өзүнүн Кайсы жерде ошондой нерселерге тыюу салыныптыр тыйын Кыргызстанда? салынбай эле бизде Тыюу бүгүнкү жок, күндө билим берүү тармагы деген анан мына Ал башка маселе, алардыкы өкмөт эми аман эле болсун. аман эле болсун. Ал аман эле болсун өкмөткөчү. Ушул жетеби экен. Тей чабал жана начар иштеп атканы анык. Бирок өзүнчө алганда аялдарга мүмкүнчүлүк бардык тарабынан берилген. Берилген эмес. Барып иштесе, кийим, билим алса, кайдан тыюу шарт жок. Мисалы көбүнчө үй бүлөлөрдөчү мисалы Берилген эмес дегенде ким тарабынан башкача. берилген эмес? Кызына Жок. эми көгөт ийесиң Закон да деген негизинде маселелер бар. болот. Мүмкүнчүлүк жок. Окуйун десе токтоп тур дегендер болот. Анан ачык закон бар. эле кызга 40 жерден тыйын. Мисалы тең укуктуулук жөнүндө лекция өткөнү барса токтоткула, биздин кыздарыбызды бузбагыла, эч кандай тең укуктуулук жок деп басып койгондор бар. Силер башка мамлекетте Силер жашайсыңдар бир эле күн эле баттар сетип эле европалык мамлекетке айланып кала албайбыз. Эмне үчүн Европа Чын сразу? Европа. Сразу Эми, батыш деп башташат да булар. Батыштагы Өтө российский мышление да башында. Себеби батышта силердин оюңарда батышта аялдардын укугу жакшыраак корголот деп элестетсиңер. Айткан жокпуз биз батыш жөнүндө. Ал факт эмес, э? Батыш Бар, деп айткан жокпуз. Биз өзүбүздүн Кыргызстанды айтып атабыз. Кыргыздан эле сүйлөйлү. Анда ким силерге уруксат бербей атат? Билим алууга жана өзүңөрдүн укугуңарды жакшылап коргоого. Я балам, 14-15 жашынан ала качып кетип атат. Мына тиги аалымдар эле айтканда бузулуп кете электе, ылдамыраак күйөөгө берип коюш керек деп атат. Ала качып кетип атат. Эми ала качуунун баарына ким күнөөкөр? Ким ошолорду уюштуруп атат? Ким уюштуруп атат? Аялдар. Аялдар алып атабы? Эже, апа, жеңелер келишет, алар аялдар. Барганда жеңелер жолук салат, аялдар. Берки келген аял апасы. Кетсең, мо жерге менин үстүмдөн аттап өт деген аял. Эркек, эми кечирип кой, жөн эле технический эле кызматкер зайырда тигине. Алып келип, Күмөлөбейдебиз да, кийим Шайырбек Жок, кээ бир када салттарыбыз ошого алып барат. бирок кыз ала качууда жалаң эркектерди. Жок, жалаң эркектер эмес. Жок, Бардык тараптар көбүнчө дазы аялдар. Жатып ал, биз аны дайыма айтып жүрөбүз. Айырга барып атасы жатып албайт да, апасы жатып алат. Апасы туура эмес кылат. Күнөө апасында. Кечиресиз, мындай жеке мындай жагдайларды айтып атабыз да, мына сиз жана сөзүңүздүн башыңызда айтпадыңыз, ушундай каада саат улуттук мүнөздө болуп атат депчи. Анан бүүс эреже сиздер мына сиздерге зомбулук кабылган ар кандай адамдар келет. Анан ошол бул маселени чечүү боюнча бейөкмөт уюмдары болобу, мамлекет тарабынан ар кандай тегерек столдор уюштуруп келет да. Сиздер ушул маселени чечүү жолдорун бердиңиздерби? Мына мондай чечсе болот, биздин сунуш мындай, анан ушул бир натыйжасын бердиби? Мынакей чечүү жолун биз жанагы закон, үй бүлөлүк законду биз лоббировать этип туруп, ушинтип кол топтоп биринчи жолу, биринчи жана акыркы эме болду да, 300 000 кол топтоп туруп ошол закон кабыл алынган. Жана кумар оюндары боюнча эмне үчүн дегенде бул үй бүлөгө аябай кедергисин тийгизип атат. 3 закон деметтик. Анан азыр мындай соттук процесс болгондо биз прецедент жасайбыз. Жөн эле эметип койбой, мына момундай болду, мына жакында эле 70-деги кемпирди зордуктап, анан мына ушуга чейин сот болуп атат. Биз аны ачыкка чыгарып, эл көрөт да, мындай болбойт экен. Сабап салса, 2 процесс бизде өлүмгө алып барганда асынып өлгөн. Тиги 2 келин, ошону аягына чыгардык. Ошол аябай бирөө спортсмен экен да. Биз 1 жыл 7 айга чейин. Сиз айткан нерселерден жакшы кабарыбыз бар, жана бул маселеде сиз тараптабыз. Бирок кылмышкердин улуту, анын жынысы, башка нерселери болбойт. Ал жөн эле айбан жана кылмышкер. Анан кийин кылмышты жасады, бул эркек аялды зордуктады. Ал айбан. Айбанды бизге калган эркектерге теңебегиле да. Жок, мен сизге теңелип атамбайм. Жок, негизде барып эле ушака жылып баратат дагы. Жок, өзүңөр ушундай кабыл алып сиз кабыл албай атасыз. Угуп турсаңыз кичине. Мен айтайын дегеним кылмышкердин улуту, жынысы эмеси болбойт да. Ал жөн эле кылмышкер. Жок, эми эркек зордуктап кетсе эркек дедим да. Анан ким зордуктайт? Аял зордук.
дагы ушундай 5 митинг кылсаңар, аялдарды зоозуктап баштайт. Жок, эми Российский Федерация влияние кылбаса жасалбайт бул андай Азыр митинг. мындай геосаясий коюп турду. Бизнес айтасыз. Андан башка мыйзамга Жакында башка Путин кандай келет атты. конкреттүү Анан НПОрду деген Америкаларды жаман көрсөтүш үчүн жасаган эле Азыр мынчалык аябай таркалды да. Биздин улуттук коопсуздук кызматы катышкан нерсе. Рита айым. күндүр телефонубуз иштейт. Каяктан жабыркаса бизге тиги чалышат да. Убактылуу жата турган жайы бар. Психолог, психотерапевттер иштейт, социалдык кызматкер. Анан үй бүлөлүк биздин вазипабыз үйдүн куту учпасын деп жазылып турат да. Үй бүлөлүк консультация өткөрөбүз. Жакшынакай жетелешип деле кетишет. Үй бүлөлүк интервенция Кечиресиздер, аз биздин өткөрөбүз. талкууга уюлдук номерден чалып жаткан көрөрманыбыз бар экен. Урматтуу телегөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз. Байланыш үзүлүп калды. Мисалы мына жакынкы арада биз дагы ошол жерге барып жана сүйлөп 30% квотаны аны да мыйзамга киргиздирелик деп атабыз да. Анткени себеби мынакей парламентте квота бар дегени мен мына шарбек карасаң 30% квота бар. Бар. Азыр жогорку кеңеште санасаң 11 эле. Анткени биздин эркектер мындай болуп алганда мен ошол жерден кадимки деле айтайын. Башкарууда жалаң эркектер. Силер дейт квотаны дейт, силер квотаны дейт, мындай списокто 30 кылып койгонсуңар. А кана жазылып турганы, что парламентте 30 керек деп. Эми биз айтып атабыз, парламенттен аял чыгып атса, ордуна аял келсин, толук колдойт. Анан жергиликтүү кеңеште андай квота жок болчу, биз азыр айтып атабыз, жергиликтүү кеңеште дагы 30% аялдар болсун дегенди мыйзам чегинде киргизгиле деп. Силерчи, ушинтип атып аялдын укугун тебелеп атасыңар. Эгерде шайлоолордо жана парламенттин жергиликтүү кеңештердин курамына жакшы өкүлдөр, эл өкүлдөрү, депутаттар келсин десеңер, эмне үчүн 30 эле пайыз, балким жөндөмдүү акылдуу аялдар 50%ды түзөт. 50 Анда эмнеге силер аны чектейсиңер? Силер чыгарып бергиле. Жөндөмүнө карап, тандоо болуш керек. Жок, 50 деп сиз чыгарыңыз. Сиз чыгарыңыз. Кечиресиздер, аз бизде телегөрүүчү бар экен. Сурооңуз кечиресиздер. Урматтуу телегөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз. Башта эр жакшы деп коет бизде. Кечиресиз. Шайрек мырза, урматтуу телегөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Угат атабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Азыр берүүңүздөр дууп жатып, мындай темага келип жатабыз да. Аялдардын укугун өзү ачыраак коргоп койгон жокпу деген маанилер. Эмнени кылды? Кайталап коебу? Кайталап коюңузчу. Аялдардын укугу да Маселен азыркы келиндердин көпчүлүгү өзү азыркы убактагы келиндердин көпчүлүгү үйдөн өзү качып кетип эле кайтып күнөөнү күйөөсүнө коюп жаткан мезгил көп болуп атат. Ошону мына 51-26 Сурооңуз бүттүбү, оюңуз бүттүбү, дагы улантасызбы? Кечиресиз, бюсерге. Жибергиле бизге. Жок, качып Көрөрмандын ою ушундай экен да, баягы өзүнүн жеке Жок, андай деле болот. Андай деле болушу мүмкүн, биз айтпайлыбыз, бүт эле аялдардын баары эле жана кечиресиздер. Рита айым, сиз башында айтпадыңызбы, жанагы баласын кармоо болуп аял каяка бараарын билбейт депчи. Мүмкүн айымдар кээ бир учурда өздөрүнүн укуктарын так билбегендиктен ушундай курмандыкка барып жаткандар. Жок, бүгүнкү күндө эми так билгенде кандай үйүнөн чыгарып салса, Сабап салса, же дагы бир нерсе кылса, балдарын кармап алып туруп, кайсы жерге барам, каяктан башка калайм деп. Даже бизге келгенде дагы мына эже пока ордун таап бергенче 1-2 күн бир жерде жатыш керек да. А ошондой нормальный мамлекеттерде ошондой центрларды куруп, дневного пребывания деп бир нерселер жасаш керек да, потому что коомдо ар кандай маселе бар. Мен баягы сабап койгон эркекти жактагым келбейт. Эгер сабаган болсо ал эркек эмес. Ал биринчиден. А экинчиден тымпый эле сонун болуп отурган аялды кире калып эле сабап баштады. Жок, эми кайра эле феминистический кайра маселе да. Феминисттик. Эмнеден чыр чыкты? Чырда дайыма эки тарап болот. Сабаганга вообще мүмкүнчүлүк болбош керек. Жок, эмнеге сабайт? Туура сабаган эмес. Айлана, кулак барбы силерде? Сабаган туура эмес. Ал айтпайсың, тинчилип отурса сабадыбы деп. Значит, вы допускаете сабаганды. Айттым, допускать эткен жокмун. Бирок чырдын баягы башталган чекити эки тарап катышканда ажырашып кетишсин. Мынакей туура. Сабабай. Туура кетсин ал өзүнүн. Даже ажырашып атканда дагы мындай маселе бар. Мисалы, өмүр бою жашайт, экөө чогуу иштешет, үй курушат, 4 баланы төрөйт. Анан ажырашканда жакшы бар деп коет. Анткени ал үй
кайненесинде же кайнатасында жазылган болот да, анан Ал айтып коет, укуктук силер сабаксыздык, өмүр бою улучшали жизненные условия деп коет. Бүттү, аял 4 баласын алып алып, эчтекеге мен өмүр бою ушу белиме балдарымды байлап алып ушу үйдү курдум эле деп келишет да. Ал начар соттордун Начар соттук эмес, бул деген бүт бар буюздарда. Нормалдуу эс акылындагы сот ошону тактап турупчу аялга өзүнүн тиешелүү бөлүгүн Жок, мыйзамдык жагында карадык. Бул жерде именно жер маселе. Мынакей мисалы мен деле жерим үлүшүм бар болсо, мен күйгө тийгенден кийин ата-энемде калып калат. Ата-энем бир тууган, эркек бир тууганыма берет. Мен тияка барсам же үлүшүм жок, же күйөөмдүн эмеси жок. Это жакшы. Эгер ошондой болгон бир кандай бир мүмкүнчүлүктөрдү берсе, көп учурларда бара бер деп коет, бүттү балдар менен кете берет. Мына булардын баардыгында жеке жагдайларда, анан бир эреже мына сиздерге окуя бүткөндөн кийин келип атат да. Кыска айтсаңыз, алдын алуу боюнча кандай аракеттер көрүлүш керек? Алдын алуу боюнча ушундай болуп турбош үчүн кыска айтсаңыз, убакыт аз калды. Азыркы сүйлөп атканыбыз деле алдын алуу момундай да. Момундай маалымат каражаттарына мен качан чакырсам мен ушул жагдай жөнүндө айтып берем. Ушул студенттер менен иштешебиз, тегерек стол өткөрөбүз, медиация өткөрөбүз, гезит журналдарга чыгабыз. Мына жакында эле ушу Арабаев университетине баарына чакырышат дагы, ушундай ток-шоуга катышабыз. Ушунун баары эле алдын алуу да. Жалаң эле биз иштеген жокпуз. Аялдардын кыймылы бар. Мына булар силер деле айтып атпайсыңарбы да? Муну биринчи эмеде алдын алыш керек. Бул жана факт да, болгон. Алдын алып туруп тарбиялаш керек. Эч кимге жанагындай кол салып, уруп эметкенге укугу жок. Анан ошон үчүн рахмат, бизге бөлүнгөн убакыттын соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ар тарапта биз аялдардын укугу корголушу боюнча талкуу уюштурук жана берүүбүздүн башында баарыңыздарга суроо салып өткөнбүз. Кыргызстанда айымдардын укугу корголуп жатабы? Ооба деп 168 көрөрман добуш бериптир, ал эми жок, корголгон жок дегендердин саны 74 экен. Албетте бир ушул кыска убакыттын ичинде мындай жагдайлардын баардыгын мен жанагы кечиресиздер, техникалык себептерден менден ката кетип калыптыр. Мен албетте кечирим сурайм. Берүүнү мен Эрнис Байсалбеков алып бардым. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө.